Анан 63 депутат катышты деп эсептесек болот, жарымынан көбү. Анан жарымынан көбүнүн катышып аткандан кийин ошонун жарымынан көбү кайра макул болсо өтөт болчу. Сессияны Бакиров инибиз алып барды. Ал жерден массалык маалымат каражаттары катышты, биз да катышып отурдук. Ал жерде да кээ бир кишилер барып ошо сессиянын тиги нугун бузуп эметкенге дагы анча-мынча аракеттер болду. Аны мойнубузга алыш керек. Жаштардын арасынан деп ошо жерде эшикти талкалап уруш-мушташ болду. Достук мейманканасы тегерегинде миңдеген кишилер турду азырчы. Машиналар өтө албай атат ал жерде. Эми мындай абалда сессияны ак үйдөн өткөрүп бүт баары келгенде депутаттар да коркту. Келген жок. Өкмөт башчы дагы Боронов дагы арызын жазыптыр. Анан төраганын арызын окуду дагы, анан бир эле кандидатураны сунушташты. Мыктыбек Үсүпович Абдулдаев, депутат. Мен дагы бул кишини өткөн жылдан баштап эле колдоп эметип жүргөм. Ушул кишини келди ал киши өзү. Койсо, жок дегенде жогорку кеңештин абыройу сакталып калат депчи. Ал киши тажрыйбалуу киши, юрист профессионал, башкы прокурор болгон, тиги президенттин аппаратынын жетекчиси болгон, депутат да болуп жүрдү, үзүрлүү иштеди. Бул бир чети. Экинчиден, ал киши такшалып калган киши, жашы да келип калган киши. Мисалы президент болом дегендер же спикер, же премьер болуп тургандан кийин колдонуп келип анан келип атпайбы, бийлигин тигүүзө. Ал кишинин андай амбициясы да жок, жашы да келип калган. Ал ачык айтып атат, өзүнүн да көңүлү деле жок болчу. Бүгүн да айтты, шайлангандан кийин да момундай оор, мен жоопкерчиликти сезип атам, билип атам деп. Мен ал киши менен деле мамилем жакшы. Бир топко сүйлөшүп отурдум, жоопкерчиликти алыңыз, атуусуз сиз. Бул бир чет. Экинчиден, сиз президенттикке барам дегенде оюңуз жок депчи. Бала айтты, мен башка мындан ары башка шайлоо иштерине да мамлекеттик кызматка да барбайм деп. Жашым да пенсияга келген кишимин депчи. Андан үстүнө бул жерде борбор шаарыбыз да Бишкекте болуп турат. Тынчтыкты борбордо биринчи орнотушубуз керек болуп атат. Ошон үчүн Мыктыбек Үсүпович Абдулдаев жогорку кеңештин төрагасы болгону туура эле болду. Орун басарлар калды. Анан комитеттер дагы иштеш керек. Бул жогорку кеңеш жаманбы, жакшыбы? Бизге азыр өтө керек жогорку кеңеш. Биз мыйзамдык нукта мамлекетте сакталып калат десекчи. Себеби мына бүгүн премьер-министр да бекитиш керек болчу. Себеби ар бири координациондук кеңеш тигүү деп барып жумуштарды бөлүшүп атпайбы? Кээ бирлери хакимдерди шайлап ийип атат, кээ бирлери тиги башка кызматтарды бөлүштүрүп атат, массалык маалымат каражаттарды бөлүштүрө баштады. Баягы 10-жылдары тиги Гез журналды бөлүп алганга чейин ушул мындай болбойт тугандар. Ошон үчүн ал жамандыктан алыс бололук. Мародерствону унуталык. Бирөөнүн мүлкүн талап тоноп алып, Кудайдын каарына калбайлык. Алар да биздин жарандар. Албай куштар дагы бирин-бири бала бакырасын багайын деп эптеп окат кылып жүргөндөр. Эми ошол мүлкүнөн ажырашып, анан ызы чууга барып дагы бүлдүрүп, анан эртең алар бирөөнүкүнө кол салса эмне болот? Биз жамандык жакты токтотушубуз керек, урматтуу менин мекендештерим. Андан сырткары Садыр Жапаров катышты ошол жерде. Жалгыз эле кандидатура болду. Бороновдун арызы окулду ошол жерден. Өкмөт башчы отставкага кеткенде бүт закон боюнча өкмөт жөнүндө конституциялык закон бар. Конституцияда да өзүнчө бир аткаруу бийлиги жөнүндө бир чоң бөлүм бар, раздел бар. Ал боюнча премьер-министр кеткенде өкмөт бүт баары отставкага кетет. Мына кечээ бүгүндөрдөн 3-4 губернаторлор кетти, мэрлер кетти. Хакимдер кетип атат жумуштанчы. Эми өкмөт келиши керек, бул аткаруу бийлиги жок болбойт. Самозванецтер барып, самопалдар барып алып 10 жылдын кепин кийбешибиз керек. Ошон үчүн Садыр Жапаровду бүгүн жогорку кеңеш бекитти. Премьер-министр кылып, өкмөт башчы кылып туруп. Ал киши жогорку соттон акталып чыгыптыр бүгүнчү. Демек, биз мыйзам боюнча дагы мамлекеттик кызмат боюнча мыйзам бар. Ал тургай премьер-министр эмес, айыл өкмөтүнүн кызматкери болгонго акысы жок, соттолгон кишичи. Сотто азыр тиги судимости жоюла элек кишилерчи. Бул жогорку соттон акталып чыктым деп депутаттарга көргөзүптүр кагаздарын. Ошол жерден бир добуштан, ачык эле добуш менен Садыр Нуркожоевич Жапаровду премьер-министр кылып бүгүн жогорку кеңеш бекитип берди. Ачык добуш менен. Эми тынч маалда болсо, анда бул киши деген өзүнүн программасын айтышы керек болчу. Өкмөттүн курамын алып келиши керек эле. Ошон үчүн бул жогорку кеңеш эртеңби бүрсү күнү Садыр Жапаров инибиз өкмөттүн курамын, программасын дали деп алып келип жогорку кеңешке берсе, бул жогорку кеңеш чогулушу керек дагы, аны бекитип бериш керек. Андан сырткары бул жерде эмне үчүн мен айтып атам, ушул жаманбы жакшы бул жогорку кеңеш иштеш керек. Жеке эле өкмөт эмес, бизде борбордук
центральный учреждениелер бар. Мисалы, ошол эсептөө палатасы бар. Ошол эле БШК, азыркы шайлоонун убалга калган БШК, муну дагы башка өзгөртүш керек. Жоопко да тартыш керек. Анан мамлекетте стабилдүүлүктү алып келе турган бирден бир эң жогорку бийлик бул жогорку кеңеш. Андан сырткары башкы прокурорду бекитиш керек. Андан сырткары эсептөө палатасын бекитиш керек. Бул жогорку кеңештин дагы бир эң чоң маанилүү жасай турган маселеси мага жакпайт көбүлүк, жарымынан көбү жакпайт. 10-15 эле жагат иштеп тургандарды. Бирок айла жок. Дагы бир ай, 2 ай буларга чыдашыбыз керек. Мен бүгүн да кайрылдым, бир тобу менен сүйлөштүм, ошол жерде араладым. Ошол жерде сессия болордон да бир тобун тааныйм. Бул кишини бекиткиле мындай кылгыла деп. Эми конституциялык кеңешме деген түзүш керек. Бизде конституцияны өзгөртпөсөк, биздин конституциябыз да жок, нускасы жок да. Анан экинчиден бири-бирине карама-каршы келген беренелер менен ошол азапты мына шайлоодон көрдүк мына азырчы. Шайлоо мыйзамы да конституцияга шайкеш келбеген жери бар. Ошол үчүн кечирип коюңуз, карындаш. Бул жерден конституцияны өзгөртүш керек. Конституциянын карама-каршылыгын жоюш керек. Конституциялык кеңешмени бекитиш керек. Анан анда нормалары бар. Мен Садыр Жапаров инимен айттым. Силер шашылыш түрдө алып, анан чатак болуп, кайра-кайра өзгөртө бербегидей болуш керек. Мисалы, биринчи окуудан экинчи окууга кандай болуш керек. Анан эл массалык маалымат каражаттан жарыялап туруш керек. Профессионал юристтер болуш керек. Сайт барынан сиздер аркылуу да белгилүү болуп, эл билип өз сунуш пикирлерин да айтышы керек. Анан бир жакшы конституцияны кабыл алалык да ошол менен токтолушубуз керек да. Анан кийин бул жогорку кеңеш өзүнүн вазифасын аткардым деп кетиши керек. Кийинки шайлоону аныктап, кийинки шайлоо келип, аларды күтпөй, бул жогорку кеңеш жанагы маселелерди чечип бүтсө, андан кийин өзлөрү да тарап кетиш керек. Абири мененчи мындайчы. Биз болду эми аткардык деп. Болбосо кийинки шайлоо боло турган болсо, анда дагы бир ай, 2 ай созулуп кетет. Азыр биз жок дегенде ушул мына жогорку кеңештин төрагасы дайындалды, премьер-министр дайындалып атат. Муну менен биз кичине да болсо бир мындай лидер укуктук аянтка келе атабыз дегенди билдирет да. Туура. Эми азыр Садыр Нуркожоевич премьер-министр отура турган кабинетке барыш керек. Ошол биздин жогорку кеңештин төрагасы кошо барып туруп, ал кишини отургузуп, мына мыйзамдуу өкмөт башчы келди деп. Ал киши өкмөт башчы сунуштарын айтып, ошол жерге мисалы ички иштер министри ким болот, каржы министри ким болот, тиги башка министрликтер ким болот. Ошону аныктап, ар бири менен сүйлөшүп туруп, убактылуу коюш керек ошол кызматтаргачы. Сен жооп бересиң. Убактылуу министрлердичи. Анан жогорку кеңеш аларды бекитип бериши керек болот. Баары даяр болгондон кийинчи. Бүгүн өтө маанилүү бычактын кырында турат мамлекетчи. Момундай башаламандыкты токтотпосок, көчөгө чыккан эл башкара турган болсо, анда биз көчөдө калабыз баарыбыз. Азыр эми ошо жогорку кеңеш, өкмөт азыр мамлекеттеги сиз айтып аткан нерсени бир моюнга алып жоопкерчилик ала алабы? Сөзсүз түрдө жоопкерчилик алыш керек. Азыр башкара алабы дегеним эл анткени деген кишинин мен жыргап кетет деп айта албайм. Эгер ошол акыл эси жетип жоопкерчиликти албаса, эртең кайра мамлекет ушул кептелип калабыз. Эртең ал киши дагы башка жерге барып отуруп калышы мүмкүн да. Бул бир деңиз. Экинчиден, мисалы, курултай маселесин да коюп атат элчи. Аны дагы конституциялык мыйзамга алып келишибиз керек. Конституцияда жазылып турат дагы мыйзам жок. Эгер президент көбүп кетпесин десек, ошо курултайга дагы келип бир жылда бир отчет берип туруш керек. Курултайдын мүчөлөрү дагы айлык албай мындай келип иштей турган болсо, ошондо бизге жакшы болор эле. Депутаттары дагы эгер туура эмес кылып атса сурап алгыдай кылышыбыз керек да. Бул эми элдин каалоосу болуп атат. Бизде дүйнөсүндө андай курултай келип президент үстөмдүк кылат деген жок. Бирок Кыргызстан биз суверендик өзүнчө мамлекет болгондон кийин элдин да үнүн угабыз десек, бул институт дагы ойлонуп көрүшүбүз керек. Ал конституциялык кеңешме алып келип, ошол тиги конституциялык мыйзамга алып келсе, маанилүү болот дагы. Анда тиги президент өз ишин аткарбай атса, мөөнөтүнө мурун кетиргендей мүмкүнчүлүк пайда болот. Негизи кичинекей Кыргызстанга президенттик бийлик керекпи же жокпу, муну дагы чечиш керек. Ушу эмне кереги бар? Президенттин аппараты турат, өкмөттүн аппараты турат. Мезгил келди, ошол нерсеге даярбызбы биз ошол? Биз муну азыр мыйзамдаштырып бекитишибиз керек. Же президенттик бийликке келишибиз керек, же болбосо 120 жоопкерчиликти эч ким албаган бийлик менен мына биз ушундай акыбалга келип калдык, начар абалга келдик да. Карызга белчеден баттык. Азыр кайсы инвестор келет, жанагын типтеги талаптоонго барып атсакчы. Кийин биз шылдың болуп атабыз. Мына Өзбекстан бүгүн чек арага ограничение киргизди. Эртең Казакстан киргизиши мүмкүн. Бүрсү күнү Кытай.
Тажикстан киргизиши мүмкүн. Анан биз эмне капаста калабызбы? Бизге учуп келаткан самолеттор кайра кетиши мүмкүн эгер бул талап тоноп аэропортто басып ала турган болсокчу, мисалычы. Ар ким эле өзүнүн кишисин алып келип туруп, баягы оозу ишик болсо да байдын кызы сүйлөсүн же баласы сүйлөсүн деп эле алып келип, эми жанагы мисалы Сооронкулова айымда катышып туруп, Садыр кое турбайсызбы сиз? Азыр сизди бекитпей кое турбайбы? Кеңешме түзбөйлүбү деп атпайбы? Эми канча күнгө чейин кеңешме болуп, убактылуу мындай ар кандай кеңешмелер бийлик кылышы керек. Ага, ошо кеңешме жөнүндө сурагым келип атат да, координациялык кеңеш деп жогоруда сиз да айтпадыңызбы? Бул координациялык кеңеш кандай учурда түзүлөт, кимдерден түзүлүш керек, алардын милдети эмне болот? Эч кандай координациялык кеңеш деген бир да мыйзамда жок. Бул мыйзамсыз. Анан алар кеңеш түзөлү, кеңешчи бололу деген жумуштарды бөлүштүрөлү деген маселе болуп атат да. Өзүлөрүнүн партиясынанбы, кимисинен болуппу, же гейлерденби, же кимисинен алып келип коебуз деген маселе болуп атат. Бул андайга жол бербеши керек. Азыр мына укуктук аянтка келдик. Жогорку кеңеш тараган жок, калды, көпчүлүгү бар. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги премьер-министрди бекитти. Эртең БШКны бекитиши керек, ген прокурорду бекитиши керек. Ген прокурорду тиги президент келип сунушташ керек негизичи. Эгер Сооронбай Жээнбеков арызын жазып берсе, мисалы бул Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндө президент. Анын 3 эле жолу бар, ал президенттиктен кетишичи. Биринчи өз каалоосу менен кетсе, эми мамлекеттин келечеги тигүү десе, муну жашашы керек. Экинчиден, ал киши ден соолугу баягы ооруп, жаман абалга келип калса, анда да комиссия түзүлүш керек дагы. Андан кийин бул киши жумуштан ажыратат. Буга дагы жогорку кеңеш өтө маанилүү керек. Үчүнчүсү импичмент. Импичментти жогорку кеңеш жарыялайт. Мисалы 120 депутаттын 90-ы кетсин десе, кетет бул кишичи. Ансыз айласы жок болот. Анда кайра шайлоо башталат. Анан президент жок болсо, анда азыркы жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткарып калат да. Дагы бир маселе, бүгүнкү күндө мына ошо кээ бир министрликтерди, кээ бир кызматтарды жана өзгөчө укук коргоо органдарын, ошол жактарды ошол шайлоого барып, анан утулуп калган партиялардын мүчөлөрү, өкүлдөрү барып, ошол жерде бир өздөрүн мына жарыялап атышат. Биз ушул жерде башкарабыз деген. Бул канчалык менен бул ачыгын эле айтайын. Мисалы бүтүн Кыргызстан менен барган Курсан Асанов ошол ички иштер министрлигине барды. Негизи бул министр боло турган татыктуу жигиттердин бири деп эсептейм. Мындай түз ачык айткандачы орун басары болду. Бул жигит менен мен тууган урукчулугум деле жок. Бул депутат да болду. Мен Кара Суу районунда начальник милиция болуп жүргөндөн билем. Паспортный кризис болгондо ошондо биз мен ошо паспортный кризис боюнча жана миграция боюнча жогорку кеңеште комиссиянын төрагасы болчумун. Анан баргам. Барсам, ушу Марат деген аким бар экен, ушу район, чоң райондун начальник милициясы, буларда иши жакшыраак болчу башка райондорго караганда. Ошондон бери бул жигитти мен сыйлайм. Бул бир деңиз. Анан ошол эле тиги Субаналиев мырза, генерал, бул мурун МВД министри болгон, орун басары болуп жүргөн киши бүгүн барып ГКНБга председатель болду дейт. Анан бул бир партиядан барып баарын ээлеп алганда бул дагы туура эмес болот. Ошон үчүн жанагы укуктук аянтка келгиле деп атканым ошол болчу. Бул бир чет. Экинчиден, ошол эле ГКНБга менин маалыматым боюнча Марат Иманкулов деген генерал бар. Ал дагы бул Совбездин катчысы болгон баягы убактылуу өкмөт келгенде генералдыкта ошол коопсуздук комитетте иштеп жүрүп алган. Бу да татыктуу кишилердин бири. Ал дагы өзүнүн кишилери менен бар дейт. Максат Мамытканов инибиз чоң казаттан жана революционерде уюштагандардын биримин деп, алар дагы биздин киши барсын деп. Ушундай кызматтарды, мамлекеттик коопсуздугун карай турган кызматты азыр партиялар бөлүшө албай чатакташып кетти экенин кимге кереги бар? Кимге кереги бар? Азыр саясий партиялардын милдети саясий партиялардын милдети азыр экинчи планга кетет. Булар шайлоо убагында келсин, шайлоого даярдансын. Шайлоо болот эмичи кайра. БШКнын чечими чыкты бүгүнчү. Ошого даярдансын. Анан бул партиялар келип туруп министрликти бөлүштүрүп алып, аким, губернаторлорду телевидение же башка жерде келип кожоюндук кылгандай бир дагы мыйзам жол бербейт буларга. Азыр эми ошол коомдогу бир башаламандыкты болтурбай, мындан дагы
дагы бир көбүрөөк башаламандык болуп кетпеш үчүн ушул коомду элди тынчтып калыш үчүн эмне кылыш керек? Ошол өкмөт башчы менен убактылуу болсо дагы парламенттин төрагасы бир кайрылуу жасаш керекпи, элге чыгыш керекпи? Биринчи сөз кайрылуу жасашы керек. Экинчиден кайрылуу менен командасын алып келип туруп отургузуп туруп сураш керек күнү-түнү. Анан биз дагы эл өзүбүздүн аң сезимибизди ойготушубуз керек. Талап тонуп атса биз кояй дегенге жарашыбыз керек. Мисалы мен деле аксакалдык ролумду бүгүн аткардым, силерди келип алып кетебиз тиги болобуз дегендердичи. Бул туура эмес жол болуп эсептелет. Бүгүн сен курсагыңды уурдап алып же зордуктап таап алып туруп жесең, эртең Кудайдын деп кантип айтасың мисалчы. Кантип жүзүңөрдү карайбыз биз. Силер деле бала бакыралуу үй бүлөлүк кишилерсиңер. Силерди бул жерден токош таап атканды келип күч менен салып туруп анан башка түшүнбөгөн, билбеген кишини алып келип отургузса кандай болот? Биз ошондой болбодукпу? Тиги бул партиялык система туура эмес экенин азыр көрдүк да. Мисалы азыр болко шайлоону конституцияны өзгөртүп туруп, ашып кетсе баягыдай 75 депутат келиш керек. Бир мандаттууданчы. Райондордон шайланып сурулуп келсин. Ошондо эл кайра чакырып алганга да акысы бар. Ошо партиялар азырчы кокуй бийлигибизди жоготуп калбайлы деп чуркап атпайбы? Кеңешме түзө коюп баргандай тиги күнү-түнү чуркай коюшуп турупчу. Кайда жүрүштү эле мурунча мандачы? Ушул абалга алып келгенде ошо партиялардын лидерлери болду да. Менталитетибизге туура келбей атат да, мындайча айтканда. Биздики азыр эрте партиялык система. Мен мисалы бир мандаттуудан келген киши катары айтып атам да. Анын үстүнө ошол бир мандаттуудан келсе, эл жакшы иштебей атса кайра чакырып алган укугу бар. А партиядан кимди чакырып алды? Кимиси азыр районго барып бир жооп берип коюп атат. Килейген райондордон бирден депутат жок бар. Мисалы Түп районунан азыр бир депутат жок. О райондордон бир Актала районунан бир депутат жок. А кээ бир райондордон 15тен болуп атат. Ушул туура болобу мисалычы? Анан кеп бөлүнгөндө эмес. Бирок элдин талабын аткарыш керек. Эл бүгүн башкы тиги бийликтин башы эл болуп аткандан кийинчи ошо баш ийиш керек да. Кемгорчун толуктай турган. Мен айткан жерим жок. Кыргызстанды бөлүп, мисалы 45 район же 55 мэрия кошкондо 55 болуп кетет экен, айланан кенеде Кыргызстанга. Бизге деген системаны өзгөртүш керек азырчы. Могул маалдан ойлончуп туруп системаны өзгөртүш керек. Эми 7 губернатор бизге керекпи кичинекей Кыргызстанга? 55 аким мэрлер керекпи? Мисалы Ысык көлдүн деле Тескей жагын бир район кылып кой, Күнгөй жагын бир район кылып кой. Долондун ар жагын бир район кылып бер жагын. Канча жумуш орду бошойт. Ушунча 29 миң өкмөт мүчөлөрү керекпи бизгечи? 120 депутат керекпи ушул жерденчи? А карасаңар өкмөттүн жана структураны алсаңар, министрлер, мамлекеттик комитеттер, мамлекеттик комиссия, мамлекеттик агенттиктер, анан департамент 300дөн ашып кетти. Айланайын, биздин бюджеттин жарымынан көрү шака кетип атпайбы? Биз андан көрө жумуш ордун пайда кылбайлыбы? Ошол пенсия пособияны көбөйтөлүк десек, биз ошону кыскартпайлыбы мындайчы? Эмне үчүн ушу президент дагы, премьер дагы, спикер дагы баш болуп туруп, ушу пандемия кыйналып турганда жок дегенде айлыгын кыскартып коюшкан жок. Эмне үчүн? Өзүлөрү премьер болуп койгон жок да. Үлгү болуп койгон жок да, элге кыйналып тургандачы. Ошон үчүн мындай болуп атпайбы? Ушул керек беле мына. Бүгүн жаштар да суусап турат. Жаштар келиш керек туура депчи. Жаштар келиш. Мен да ойлойм жаштар келиш керек. Бирок аларды дагы тарбиялап, такшалганын алып келиш керек. Азыр жаштардан аз болдубу? Вице-премьер-министрлердин баары жаштар отурат. Министрлер жаштар. Акимдерден бир карганын 60ка чыкканын мен көргөн жокмун. Губернаторлордун баары жаштар. Айланайын жаштар, мамлекеттин элдин келечегисиңер. Бирок ошолду бизде улууну урматтоо деген бар. Кичүүнү узаттоо деген бар. Карын айтканын капка сал дейт, акылын дейт. Анан ата-энеңерди эмне кантип свалка кыргытасыңарбы? Ошол депутаттардын жарымынан көбү жаштар отурбайбы? Сексалюттиги булар деген төрага баш болупчу. Анан эми мына Мыктыбек Үсүповду шайласак, бул эми жаш өтүп калса дагычы, бул жаштар иштей турган кызмат бар. Тиштенип жөн эле күнү-түнү чуркай турган. Анан профессионалдар да керек да. Жок дегенде кеңеш берип айтып түз жолго салып турган кишилер да керек да. Мен жумуш сураган жерим жок. Мен бирде координациялык кеңешке бир жак басып барган жокмун. Мен элди тынчтыкка, мыйзамдыкка чакырып турдум, мисалычы. Бүгүнкү чейин мына караңгы эместерге келип турам. Себеби элге азыр дегенчи бизге тынчтык керек. Мамлекеттүү сакталып калалы, айланайын кыргыз элим. 33 миллион калкы бар. Улуттар мамлекет боло албай жүрөт. Бизде кээ бирлер айтпадыбы, тияка кошулалы, бияка кошулалы деп жүр.
Ал мисалы карасаңар, курдтар делечи тиги Түркияда ыз чатак менен жүрүп атпайбы, коңшу Кытайда делечи. Анан биз мамлекетибизди сактап кала албасак, ошо талап тоноо менен жүрсөк, бизди Кудай да кечирбейт, урпактар да кечирбейт. Ата-бабанын арба куруп кетет биздичи. Биз муну деген бөркүбүздө көрүшүбүз керек. Ар кимибиздин токочубуз бар, Кудайга шүгүр, аракет кылсаң берекет дейт. Бирок кыйналып турган эл дагы бар арабыздачы. Анан башаламандыктан кандай кыйналсаң дагы бирөөнүкүн тартып алуудан, бирөөнүкүн зордук зомбулукка баргандан алыс болуш керек. Азыр момундан пайдаланып турупчу. Мисалы мен азыр достук мейманканасынан келип, эшиктери талкаланды. Айнектери сынды, кыйкыры көкүрүк таш ыргытканга чейин барып атышат ошол жердечи. Эми ошол жерде провокация да болбоду, мына Ала Тоо аянтындачы. Жанагы апрелдин биз баатырларыбызды келип деп туруп митингге тыныч чыккан кишилерди сүрүп ташташты. Анан бери жактан киши көбөйүп кетти. Андан кийин бу мен дагы ишенбеймин. Ошо митинг уюштуруучулар ак үйдү басып алалы деп барды дегеннечи. Ошол жерден атайы жасады муну. Бийлик жасадымы деп айта алам мунучу. Эмне үчүн барып күчтү колдонулгонду? Себеп керек болчу. Тыныч митинг кылганга конституциялык укугу бар элдин дагы. Акысы да бар, мисалычы. Айтканга, ой пикирин биле 31-статьяда жазылып турат мунучу. Анан аны мажбурлаганга тыюу салынат деп де 52-статьяда турат. Анан кече милицияларда бир топ кошулуп кетти элгечи. Бирок мен да борбор жерде жашайм. Бирок түнү бою ошол жерде гранаталар ыргытылып атты, октор атылып атты. Мына 590 киши больницада жатат, айланайын кыргыз элим. 17 реанимацияда жатат. Майып болгондор болуп атпайбы азырчы? Эми башка региондордо да жана басып алып өрттөнүүлөргө кете берсек биз кайда барабыз? Кайра эле биздин чөнтөгүбүздөн ошонун калыбына келтириш керек болот да. Кайсы инвестор келет? Эмне окат болот анан? Кетип атабыз. Биз наоборот артка кетип атабыз. Токтолушубуз керек. Ар бирибиз эгер бирөө кетип барат ошондо баратса токтолгун, "Эй бала, кое тур" деш керек. Сен андайга барба деп. Колунан тартып керек болсо чекеге чертиш керек. Көзүңдү ачкының, ай бул уят болот деп. Жаман иш бул деп. Сенин да энең бар деп. Мен жана силердин ыйлаганын көрүп сеним кейди. Ошон үчүн мен силерге кайра келдим. Силер аял кишилер ошол жерге балдарыңар үйдө азыр ыйлап чыктап, же тамагын берген жоксуңар, кийимин үтүктөп эртең мектепке жибере албай атасыңар. Мына мектептерде дагы токтоп калды бул иштерчи. Бала бакчалар токтоп калды. Жакшылыктанбы ушулчу? Биз парализовано болуп баратабыз азырчы мисалы. Бизге шылдыңдагандар жазып атат азыр башка мамлекеттерденчи. Келип бизди дагы ошентип таш менен уруп бийликти алып бергилечи депчи. Биз мына биз уланып атат мисалы Украинаныкычы. Бизге ошол керекпи мисалы? Кереги жок. Мен кайрылар элем айланайын жаштар силерге дагычы. Мындай токтоолук керек бизгечи. Силер өзүңөр да барбагыла. Туура бийликке силерди да коюш керек, келгиле. Татуктууңарды алып келиш керек. Болбосо жазып бергенди окуй албай келип келип кайра момундай революция кылгандардын бизге да кереги жок. Баарыбыз атуулбуз. Атуулдук милдетибизди аткаралык. Үйүбүздөн баштайлык, өзүбүздөн баштайлык, бала бакарадан баштайлык. Эртең жүзүбүз жарык болуш керек. Бирөөнү акыл үйрөтөрдөн мурун үй бүлөңдү тарбиялап ала дегенде. Ошон үчүн жанагы издөөдө жүргөндөр келип аткандар, соттолгонго келип аткандар үчүн ошон үчүн мына көтөрүлүш болуп атат. Рахмат агай, биздин каналды, биздин жамаатты колдоп, анан ошо элге бир аксакалдык бир акыл насаатыңызды, кеп кеңешиңизди, анан ошо сыртта болуп аткан нерселерден бир кабардар кылып кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Тынччылыкка чакырар элем. Азыр мындай туруктуулукка чакырар элем. Мындай ачуулукка берилбейлик. Андан кийин аны атайы кургандар болуп атат. Кечээ мындай кепка кийип алгандар, түн ичинде дагы граната ыргытып аткандар мен өз көзүм менен көрдүм. Кишини көзүнө илбей, улуу кичүү аны шикайет этпей туруп, эл топтолгон жерине барып эле ыргытып аткандарын көрдүм. Провокация бүгүн да болушу мүмкүн. Каралардан өйдө чыгарылган, түрмөдөн мурунку бийлик чыгаргандар бар. Урал жабдык жоголгондор бар. Ошол эле кой таштан, ошол эле өткөн көңтөрүштөн, өткөн эле тиги кыргыз-өзбек салгылашынан алып куралы келишпей эртеп атылат. Наркотикти тиги буларды анан ушу түрмөдөн дагы мисалы жанагы саясий кишилер чыгып атат. Кудайын бетин аргысын, киши өлтүргөндөр, талап тоногондор түрмөлөрдөн кайра чыгып кетсе эмне болобуз бизчи? Алар дагы өзүнүн жазасын алып отурат ошол жерде. Бирок жанагы саясий куугунтук менен туура эмес соттолгондор элдин алдында алар акталышы керек. Чыгышы керек дагы мамлекетке элибизге кызмат кылыш керек. Мен элибизге журтубузду тынччылыкка чакырам.
жакшылыкка чакырам. Эртеңки күнү жүзүбүз жарык болуусуна чакырам. Бийлик бүгүн бар, эртең жок. Жумуш деген колдун кири. Бүгүн ичкүүдүлүк болбошу керек. Ошон үчүн тиги утулгандарды дагы, партияларды уткандарды дагы элди тынччылыкка алып келгиле. Силердин мойнуңардагы милдет. Эгер партияңар шайлоого барбаса дагы силер өзүңөр баргыла. Жеке жаран катар ошол райондун, шаарлардын элдери силерди шайлай турган болсо, татыктуу болсоңор келгиле дагы анан иштеп бергиле. Азыр учурдан пайдаланып биз дагы маалымат айта кетишибиз керек. Азыркы учурда ушу 5-каналдын имаратынын алдында дагы деле ушул каналды басып алабыз же биз жетекчи болуп келебиз деген күчтөр, кызыктар күчтөр бар. Бул үчүн биз деги эле ыктыярчылар болобу, ушул мамлекеттик канал, бул жерде бир техникалар талкаланып, жогоруда сиз айткандай жөндөн-жөн эле бир имарат талкаланып, же эмеректер, буюмдар талкаланып кетпеш керек. Ошон үчүн сактап калууга жардамга чакырабыз. Албетте бул эми чындыгында мындай мыйзамдуу түрдө болуш керек деп биз дагы коллектив жамаатыбыз талап кылуудабыз. Кошундар уюлушу керек. Жанагы мисалы Ысык көлдөн да көп балдар, кыздар келди, Нарындан келди, Таластан келди, Түштүктөн келди. Кээ бирлеринин түнөй турган үйлөрү жок, жата турган жерлери, машиналерде жатып атышты, тиги борбордук аянттардачы. Мен ошол жигиттерди да айтаар элем. Жанагы дружниктерге да уюшуп ошол жерденчи. Ошондой терс көрүнүштөр болсо чыгышыңар керек да токтотушуңар керек депчи. Мен укук коргоо органы кызматкерлерине айтаар элем. Кечээ бир тобу таяк жешти алар дагычы. Таш менен урулушту, тиги элде тебелеп тепсегендери болду. Кээ биринин каска тиги булардын алдырып ийгендери болду. Алар дагы деморализовано болуп калды азырчы. Силер деген өз милдетиңерди аткарышыңар керек. Силер деген ошон үчүн укук коргоо органдарына баргансыңар. Чыдагыла элибиз үчүн, журтубуз үчүнчү. Чыккыла дагы бүгүн тынчтыкты бирге орнотолук туугандар. Рахмат сизге, дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Биздин канал менен бирге болосуз деп ишенебиз. Азыр биз 5-канал түз эфирдеги берүүлөрүн токтотпойт. Кайрадан бир нече мүнөттөрдөн кийин жолугушабыз.